Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, кыргыз элим. Но ютубта, интернетте карасаң эле жаман үрөй учурап турган бирөөңөргө мындай өтө копол мамиле кылып атасыңар. Адахан деп, же болбосо бийлик деп, президенттик деп. Кыргыз элим силерди карап туруп жаман өкүнүп кеттим. Эми билип атабыз, кичине эмоцияга алдырып атасыңар наркы берки, бирок мусулманчылык андай болбойт. Мусулманчылык сабырдык менен, өтө токтоо менен, ой жүгүртүү менен секин иш алып барышыбыз керек. Бирөөнүн намысына тие турган сөздөрдү ача сүйлөгөнгө болбойт. Жигиттер, ынтымакка келейли. Кыргызбыз. Сырттан көргөн душмандар өтө жылпыңдап, күлүп, жыргап атышат. Эми өзүңөр деле ойлоп көргүлө, президент алмаштырган менен эч нерсе өзгөрбөйт экен. Биз бийлик, биз Кыргызстанчалык көп президент алмаштырган мамлекет почти что жок эле. Любой келген президент келе эле экономикадан аксайт. Же бир көрүнүктүү экспорт кыла турган нерсебиз жок. Аны курганга курат электейсиз, аны курганга акча ham жок, аны курганга инвестор дагы жок. Аны да ойлоңула. Мына любой президенттин ордуна койгула дагы неден баштайсың акчаны, мындай экономиканы. Ошондой нерсе. Сабыр кылышыбыз керек. Кудайдан тилешибиз керек, дуа кылышыбыз керек. Аллах Таала берем десе, Аллах берет да. Сабырдуу болушубуз керек. Антип бирибиз ташырып жаман сөздөрдү сүйлөбөйлү, жигиттер. Ынтымакка келейли. Ансыз деле мына жакта азыр Баткенде өтө мындай жүрөк оорута турган нерселер болуп, Баткенде ушунчалык кыргыздарыбыз кыйналып атат. Үй тиричилиги жок. Эч нерсеси жок. Ошону ойлонойлу, кантебиз ынтымакка келейли.